Ушуак кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн 23 май күнгө бейшемби ЛТР каналында маданият жаңылыктары. Студияда сиздер менен Аида Шекенова. Адамдын ички маданияты сапаттардын эң асылы сабырдуулук. Ушул касиетке орозо айы, ыйык Рамазан айында туткан орозоңуздар кабыл болсун. Эмгектин үзүрү да сабырдуулуктан жаралат. Мына ушул багытта болуп аткан маалыматтар менен учкай тааныштырып өтсөм. Кыргыздар китебинин 20 томдугу жарыкка чыкты. Олжобай Шакирдин поэзия кечеси. Талант жана музыка. Кыргыздар 20 томдугу жарыкка чыкты. Кыргыз эл жазуучусу Кеңеш Юсупов менен Жогорку Кеңештин депутаты, акын, жазуучу, журналист Айтор көп кырдуу ишмер Каныбек Иманалиевдин долбоору жүзөгө ашты. Бул орчунду энциклопедиялык казынага кошкон салымы 20 томдук чегемес экендигин, дагы далай тарых жазыла тургандыгын баамдадык. Жалпы Евразиянын кеңсиреген мейкиндигине чачылган кыргыз этносунун дээрлик бардык чөлкөмдөр жөнүндөгү тарыхый булактар, санжыралык жана фольклордук казына сейрек жыйынтыктары бар изилдөөлөр камтылган. Кыргыздын тарыхын, маданиятын, салтын, мурасын камтыган чоң эмгектин бет ачары болуп жатат. Ушул эмгекти даярдап чыгарган биздин белгилүү жазуучу аксакалыбыз Кеңеш Юсуповичке, белгилүү коомдук жана мамлекеттик ишмер Каныбек Апашевичке, Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шариповичтин ушул жыйнактын чыгышы менен куттуктоосун жана сиздер жасаган чоң эмгекке ыраазычылыгын билдирип коюуга уруксат этиңиздер. Айрыкча соңку жылдары улутубуз өз элинин өткөндөгү тарыхына жана маданиятына кызыгуусу арбаганы жакшы көрүнүш. Ал эми байыркы тарыхыбыздын таржымалын саймедирип айтып, китепке жазып бергендердин эмгеги келечек үчүн улам жаңы маалымат табылган. Биздин түзгөн чыгарган китебибиз бир 30 жылдын ичинде чыгып келатат. 1991 жылы 2 том китеп чыгарганбыз. Андан бери мына 94 жылы 14 том, 11 жылы. Азыр 20 том болуп чыгып атат. Эми мында китепте кыргыздардын салты, тили, маданияты, тарыхы, мурастары чогултулган. Совет доорунда көп чыгармалар, көркөм чыгармалар, эскерүүлөр, тарых эскерүүлөр санжыра чыккан эмес. Тыюу салынганда китептер, чыгармалар болгон, ошонун баарын биз таап, Ала тоо журналында баштаганбыз. 90 жылы Ала тоо журналы 75 000 тираж менен чыккан. Анан эми азыркы китептерибиздин саны 1000 тиражга жетпей атат. Бирок азыр кыргыздар деген китептердин азыр саны нускасы 160 000ге жетти. Орунттуу изилдөөлөр, илимий популярдуу эмгектер кылымдардын кыйрын баскан улуу элибиздин баалуу далили. Бул азыркы окурман үчүн космостук бийиктикке чыгып алып, Евразия мейкиндигин оңой олтоң багындырып, көз жеткиз закындарга сар эсеп салууга мүмкүн кылган энциклопедиялык казына. Кыргыз эл жазуучусу Кеңеш Юсупов Ала тоо журналында кыргыздардын 4 томун чыгарган. Анан кийин экөөбүз 5 томду чыгардык. Анан 10 том болду. 14, бүгүн 20 томго жетти. Мында ошол кыргыз элинин байыркы тарыхынан башталып, бүгүнкү күнгө чейинки фольклору дагы, бүгүнкү күнгө чейинки каада салты, мурасы, асыл наркы, илимий макаллары баары биригип ошо 20 том болду. Негизинен 2 миллиондон ашык сөз, анын баарын Кеңеш Юсупов окуп чыкты. 10 000ден ашык барак тарых. Бул ошол, бунун автору эл. Мунун автору окумуштуулар, мунун автору көз өтүп кеткен санжырачылар. Биз ошолордун эмгегин бириктирип, иреттеп кайра элге талкуулап атабыз. Биз автор эмеспиз, биз болгону ошонун аткаруучусубуз. Кыргыз эл жазуучусу Кеңеш Юсупов менен Жогорку Кеңештин депутаты, жазуучу Каныбек Иманалиевке көмөкчү болгон окумуштуу илимпоздор, тарыхчылар Кытай, Араб, Перс элинин дагы көптөгөн булактардагы маалыматтардын негизинде айкындалган материалдарды киргизишкен. Ушул илимий болобу, жана тарыхый болобу, маданий болобу, адабий чыгарма болобу,
ошо томдуктардын баары бир жерде болгондугу пайдаланууга өтө ыңгайлуу дагы. Издеген адам мындай тестте болот, ар кайсы жерден издебей ушу томдуктан издесе жанагы энциклопедия справочник катары кызмат кылат. Ошонусу менен баалуу. Үчүнчүдөн бул китептин өзү негизинен ушу бул кыргыз элинин тарыхына бир жерге топтоштурулган сыкалда. Андан башка адабий эмгектер дагы мындай биргелешкен сыяктуу болуп калгандыгы менен ушунусу менен баалуу деп эсептейм. Поэзия сүйүүчүлөрдүн назарында акын, жазуучу Олжобай Шакирдин чыгармачылык кечеси болду. Ал калемгер гана эмес, опералык ырларды созгон ырчы, дүйнөлүк адабий чыгармаларды кыргыз тилине которгон, Айтор Кеңири чөйрөгө тартуулай элек өнөрлөрү менен өз көрөрмандарын кызыктуу руханий берекке маарытты. Калганын эр жигит Тилекбек уулу айтып берет. Сен жөнүндө ойлоп жүрүп алсың, жашаптын канчалаған жашы. Göreletmin o birge seygülügü açar tamgan kirpigin karşı. Акындык өнөр бул аруулукту, тазалыкты, назиктикти сүйүп, аны менен жойрулушуп жашаганы өзүнчө бир өзгөчө дүйнө, өзгөчө айтып бүткүс аалам. Өлüm desem, öldeysin. Uzakkan ölümü. Yer üstünde жүрсүң да, yetmezsen özüne tük. Бұл дүйнөдөн кетеріне өзүнө тük. Мындай өнөрдүн шыбагасына ар бир эле адам эгедир боло бербесе бышык. Сөзүбүздү улай бул ааламдын ичинде талбаган күчтүү дөртү менен таскагын арбытып келе жаткан акындардын катарында Олжобай Шакир дагы бар. Тавтология болуп калган аташтар толтурат эми. Жаз келди, же бирденкени демей анымын деп берсек деле болмок. Дүктүк жүрөк болгондо даярдык башталган күндөн даярданабыз, кечебизди өткөрөбүз дегенден баштап эле жүрөктү гүлдөгөн. Анан жөн эле табигый эле аташ болду. Бул эми табыш кандай десем, атайын отуруп жазайын десең эчтеке чыкпайт. Ыр бир кычаган моментте келет да ошондо жазасың. Поэзия десе кубанган ыр күйөрмандар үчүн Роза Отунбаеванын Демилгеси эл аралык фонду тарабынан уюштурулган 32-чи поэзия кечеси Абдулас Малдубаев атындагы опера жана балет театрында сапарын улады. Олжобай Шакир деген бул көп кырлуу талант. Бир карасаң ыр жазат, бир карасаң сын жазат, бир карасаң проза жазат, бир карасаң журналисттик кылат, бир карасаң Рухеш сайтын өнүктүрөм деп таманы тешилгенче чуркап иштейт. Баягы убакыт акчасы мал жөн эле корото бербесең бардык нерсеге жетет деп Менделеев айткандай, өзүнүн убактысын бардык нерсеге, чыгармачылыктын бардык саласына жеткиргенге, жумшаганга аракет кылат. Ошол өзүнүн мээнеткечтиги менен, тырышчаактыгы менен, адабиятты сүйгөн жанагы фанаттыгы менен калемин таштабай, сайыз учурунда дагы, эгемендик доордо дагы такай, ичпей калгандан жазбай калган жаман деген Токтомуштун сөзүнө таянып, күнү түнү күпүлдөп иштеп аткан учуру. Эми бул кишинин чыгармаларынын бурушу менен дурусу, чаласы менен аласы, күнгөйү менен тескейин чыныгы профессионал адабиятчылар жана мезгил сыны айтып берет деген ойдомун. Акындын дүйнөсү кандай болсо жазылгандар жан дүйнөсүнүн уюткусу жана тамчысы болуп саналат. Бул кеченин каарманы болгон Олжобай Шакир ар кылдуу жанрда калемин шилтегендиги бул акындын таскагынын күчтүүлүгүнөн кабар берип турат. Ал эми акындын акындыгын сындаганы бул ыр жазуудан кыйын котормо жаатын белгилүү болот. Бул жерде 3-4 тематика боюнча атайын тандап алганбыз. Биринчиси бул сүйүү ырлары. Лирика жазбаган акын аз болуш керек. Лирикалык ырлары, анан баягы кыргыз болгондон кийин сөзсүз табият, ата мекен жөнүндө бир философиялык ой толгоодогу ырлар болот. Ошону менен бирге турмуштук, мындайча айтканда, күнүмдүк бир жашоо шартка байланышкан тоже философиялык ырлар, анан андан сырткары котормолор. Олжекеңдин котормолору аябай көп. Ал эми котормо бул менимче эркин ыр жазгандан да оорураак, анткени сен ырда жазышың керек, ошол эле учурда ошол жазылган ырдын, акындын негизги айтайын деген оюн баарын тең алып чыгышың керек да. Бирок ошону поэзиянын
рифманын ичинде, поэзиялык саптардын ичинде алып чыгышың керек. Ушул жагы татаал. Ошондуктан ушул 4 бөлүккө бөлүп ырларды тандап алганбыз. Кечеде көп кырдуу талантка ээ болгон акындын калемине таандык ырлары, котормолору окулуп сөзүнө жазылган оонду ырлар жаңырды. Бүгүн көрдүңөр поэзия кечесин мурдакы поэзия кечелеринен башкача кылып, өзү кошулуп ырдап, ырларын окуп, актерлорго окутуп, шляпасы дагы башка, канжасы да башка, баскан турганы да, сүйлөгөнү да, элдин баары чогуу алып кол чапкыла десе, бул тескерисинче кол чаппагыла деп, элдин баары гүл бергиле десе, бул киши тескерисинче мени сындагыла деп, жумуртка менен помидор мени ургула деп айтып атпайбы. Демек бул өзгөчөлүгү, агымга каршы сүзгөндүгү, башка бирөөнү туурабай, өзүнүн жолун, чыйырын, өзүнүн жүзүн, өзүнүн үнүн, өзүнүн эн тамгасын, өзүнүн стилин издеп, ошону тапканга аракет кылып жатат. Өнөрлүү өлбөйт таңталат, акындан өчпөс сыргалат, жашоодо өткөн ар күндө калемин кармап ыр жазат. Акындыктын дүйнөсү бийиктиктен орун алган, ага жетүү жана анда жашап калуу бул өзгөчө ары татаал, төмөн түйшүктүү чийеленген жол, айтса бүтпөс сөз. Өнөрүң болсо өргө чап деген сыңары талант менен музыкалык билим айкалышканда ого бетер сахнанын ажары ачылары бышык. Салттуу өнөрдү улантуучулардын чордон болгон Бүүсара Бейшеналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик Маданият жана искусство университетинин бүтүрүүчүлөрүнүн чыгармачылык концертин устаттары, бирге окуган курсташтары менен сахнага чогуу алып чыкты. Ардагым чыкпай көрүндү. Эл ичи өнөргенчиде бабалдан бери айтылып келет эмеспи? Андыктан өнөр шыбагасына бет алып, талбай аракеттин артынан тоодой ийгилик жаратып келген инсандар кыргыз элинде нечендеп саналат. Муну ушундай залкарлар салган изге жаңыдан түшүп, чыгармачылык жолун баштаган Алия Акылбекованын алгачкы концерттик кечеси Калыймуллу Басанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясында болуп өттү. Алия Акылбекова балалык чагынан эле музыканын мукам үнүнө ширелип чоңойгон. Анткени ата-энесинин бул тармакка жакын болгондугу чыгармачылыктын бул багытына чыйыр салууга түрткү берген. Бардык эле чыгармачыл адамдар сыяктуу мен дагы бала кезимде музыкага жакын болгом. Алма сабагынан алышпайт дегендей үйдө ата-энем абдан жакшы ырдашат. Атам аккордеондо комузда ойногон киши. Өзүн тандап алышма ошол ата-энемдин каалоосу себеп болду. Биринчиден бул ырчылыкта өзүңүз айтып кеткен өзүм устатым Элзара Өскөнбаеваны көрүп, ошол эле Мээрим Карыпованы көрүп, ушундай ырчы болгум келет эле, комуз чертип, мисалы үчүн ошо элдин кызматына, салттуу музыкага бир салым кошуу максатында ошо билим алып келатабыз. Биринчи устатым болсо Кыргыз Республикасынын эл артисти Анарбек Ибраев. Андан кийинки устатым маданияттын мыкты кызматкери Элзара Өскөнбаева эжем. Азыркы күндө Бүүсара Бейшеналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик Маданият жана искусство университетинин салттык музыка жана фольклор кафедрасында билимин өркүндөтүп келет. Жанымда турсаң жайдарымын көрүнүп, сен ала келген гөлүмдүн ысып демир, сан ойго бүгүн Өнөрдү баалап баккан адамга гана ийгилик чылмаят дегендей Алия Акылбекова жаштыгына карабай алгачкы тушоо кесүү концертин өткөзгөндүгү, бул да болсо күжүрмөндүк менен чыгармачылыктын астанасын аттап ийгиликке карай багыт алгандыгынан кабар берип турат.
Ал эми Бүбүсара Бейшаналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин жалпы жамаатынын колдоосу алдында окуу жайдын студенттери жана окутуучулары Алия Акылбекованын концерттик кечесинин өтүүсүнө өз салымдарын кошту. Мынан искусствоң окуу жайы бүгүн бары келген малында, ректорубуз баш болуп карачы дагы келген малында. Бул жерде нечен өнөр пост талим алган малында, ар биринин улуу сөз азыр сакталып турат ой жагында. Мынан Элмирбек агам баш болуп нече насылдар бүткөн окуу жайы. Биринчи класс, биринчи А деген арипти таанытып жазуу, сүйлөө маданиятына үйрөткөн китеп, биринчи мугалим мунун баары илимге жана турмушка жол ачкан алгачкы башат. Ал эми мектептеги акыркы коңгуроо жашоонун улуу сапарына баштаган алгачкы кадам. Бардык бүтүрүүчүлөрдү 10, 20, 30, 40, 50 жылдык жолугушуу каармандарын дагы куттуктай кетели. Кайрадан эфирден кездешкенче жакшы туруңуздар, кечиңиздер болсо ойдогудай айлансын.